Fisabilillah atты ушундай таптап бага турган болсо, ар бир берген чөбүңүзгө, ар бир берген жемиңизге, ар бир тамчы сууңузга сизге сооп жазылат экен. Ошон үчүн ат багайлы. Бул ат береке гана алып келет. Ат жакшылык гана алып келет. Ийгилик, бакыт, жеңиш алып келет. Ат адамды жүрөктүү кылат. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Кыргыз аттын үстүндө төрөлөт, аттын үстүндө өлөт деген. Бул деген иншалlah биздин алхамдулилlah улуттук баалуулугубуз, улуттук ардамызыбыз, динибиз жана ыйманыбыз тууганда. Алла Таала Кур'анда атка ант ишип атса, пайгамбарыбыз ат боюнча айтып атса, өзү бак кыла деп, атка берген садака колун ачып туруп кайра жумбай койгондой дейт. Түшүнөсүзбү ушул сөздү? Ат катары атка сиз чем бересиз, чөп бересиз, бир каратасыз атка чабендеске бересиз, же болбосо сайыпкерге бересиз. Ушуга берген акча, каражат сиз садакага колуңузду ачып туруп, кайра жумбай койгондой дейт да.